Мен кетип атканда могу жерде бир кыз бир бала турбады беле, эмечен, камерачан. Анан кийин деген максаттар басып кетти, мен басып кетти го деп мынтип карасам, экөөңөр басып кетип атыптырсыңар. Анан кийин деген мен кетип калдым, обед кыла элекмин, үйдө апам күтүп аткан. Анан үйгө жеткенде сен чалып атпайсың да. Өзүнө өзү кол салды да. Кана. Тияк отуруп мен күйлөп. Кана отуруп, скоро чакырттыңарбы? Чакырдым, скоро чыккан. Эмне болду? Экөөңөр кетип атпаңар эле, анан эмне болду? Ой, мен бу жерде калып калам. Тиги жака басып, телефон менен сүйлөшөм, жака басып калат. Ар жака. Анан кийин карасам эле мойну мына кызыл мойну канчалап калыптыр. Анан ичинди курсагын тилип алыптыр. Анан жетип карап калбадым. Мына өзүнүн өмүрүнө өзү кол салып атты. Не деген, не бул? Лезбе ушундай лезбе бар. Ой, ушинтип жасап алыптыр мына. Апе, аса айтпады беле сага? Жок да, мына артта. Жүрчү, кана өзү. О Кудай. Скорого чалдыңарбы? Скорая чалды го. Не, келтеп бекен? Келе жатты, үйлө жатты. Айланайын Кудайым. Кана? Эй, көрдүңөрбү? Тарттык, скорый чакырдыңарбы? Тарттык деп коюп спокойно отурат го. Кана? Булар чечип бербесе булар. Максат каярыңды кесип алдың сен? Иә. Кескен деле жокму, алып койдуму? Кана жерин кести? Мына кескен жокму, чачнакай. Эмнеге аны? Мына кесип алыптыр го. Алып бак. Мойнун көрсөт. Мойнун көрсөт. Эмне андай кыласың сен, жүндүсүң го? Көрсөтчү мойнуңду. Турайын да, мен да жөнтүрүп. Кана, мойнуңду көрсөтчү. Көрсөт. Көрсөт дейм. Жашнакайла мойнун. Көрсөтчү. Алып кой дече. Колман. Сен эмне сен досуңа айтпай эле лезбе көтөрүп келип аласың? Алар сөзүнө турбаса сен неге сөзүңө турушуң керек? Сен эмне өзүмдү өзүм өлтүрөм деп эме сөз бердиң белең? Андай кылбада 4 баланын немеси эмне болот эми? Ой, да. Көрсөтчү. Албан өлүп калмак экен бул. Мойнун кесип өлүп калмак экен. Кудай сакта, көрсөтчү мына жериң эмне болду? Кан агып кетсе, кан көп кетип калса болбойт да. Көрсөтсөң. Аягы айрылган мына. Кудайым сактай көр. Болду Жашнакай. Сен эмнеге андай кыласың сен? Дагы бир жолу операция болгонду каалап атасыңбы? Жана түз эфирде жыйынтыктап туруп эле тиги балдар турган, тиги камера бала. Мен деген максаттар каяка кетсем, тияка басып кеттим. Мында карасам экөөңөр кетип атыптырсыңар. Анан кийин деген кетип калдым мен дагы. Обед кыла элекмин дейт, апам бар мени күтүп атат. Үйгө жеткендер чалып атат. Ага чейин чалган окшойсуң, Мен беттен карап коеюн десем эле беттен ушинтип мына мойнун кесип алыптыр, мыналар бүт канжалап калыптыр да. Чуркап келип алып калбадым, карап жетип алып калдым да. Өлүп калмак экен бул кыз. Скорый келдиби? Скоро келтип го. Чыкты. Аны алганда андан бөлөк. Тигилер да чыкты мына балдар. Жинастика келип турган экен. Алар чыкты, алар тартты. О Кудай сактай көрейин. Максат неге андай кыласың сен? 4 балаң эмне болот эми? Эмне андай өчөшүп атасың? Кел, мен сага айтпадым, мен сөз берем, сен менен кошо чогуу күрөшөм, жаңда болом деп сөз бербедимби? Булар көзгө деле илдейт экен да бизге окшогондор. Чалчы скорыйга тезирээк келсин. Көрөм го буларды. Өлсөң өзүң деле шоруң деп жазып атат мына жакта. Өзүң деле шоруң. Жаш тур. 30 жаштагы, 30 жаш, жашың 30дабы? 30 жаштагы жигит экенсиң. Скорый чакырдыңарбы я? Скорый кереги деле жок го. Деттин таңсын да. Обработка кылсын. Кан агып кетсе тиги токтобой калсам эмне кыласың? Мойнуңду көрсөтчү, мен көрөйүн. Жашнакай. Кел. Сага Жашнакай болгон менен мен көрүшүм керек болуп. Жашнакай. Чындысың го, айланайын Кудай. Же мен айткан сөзүмө турам, бул болбой калды да. Булар сөзүнө турбаса сен неге турушуң керек? Булар сөзүнө турбаса неге сен турушуң керек? Карап берип койсо болмок. Жашнакай кылып чечип берип койсо болмок. Чечпейт булар. Чечип бер маселеңди ыйлагандар толтура. Сен жалгыз эмессиң. Менин маселем чечилбей атат. Миллиондордун маселеси чечилбей атат. Толтур адам темсилеп жүрөт, жана көрдүң аялдарды. Бизге тартып атасызбы? Ооба, тартып атат. Өчүрө эле койбойлу. Неге? Өчүрө эле коелучу, элдин баары. Жок. Уят эмес, сен андай кылбагына.
Азыр көрдүңбү өкмөт үйүнүн алдында не турат? Аялдар турат плакаттар менен. Ысыкта турушат. Алар да ошо чындык үчүн күрөшкөнү келген. Күнүгө ушуларга жалдырып берип чарчап калдым. Жазгандарын карап кой. Жөн эле өлүп калбай дейт. Акчаны алган ментти өлтүрүп анан өлдү дейт. Жолобой чыкпайбы алар? Ак үйдөн чыкпай отурушатпы дейт. Скорый келтеп бекен я? Тез жардам каяка келип калыптыр? Кара алта? Ошентсең? Мен обед кыла элек болчумун. Курсагым ач, үйдө апам күтүп атат. Жолдо кетип аткан болчумун да, анан ага чейин чалган экен, мен анан укпаптырмын. Ким чакырбайт? Досуң да атын билбейт экен. Анан кийин бир номер үйгө жетип эми чыгайын деп атсам белем, телефон чалып калып, эже колуна өзүнө өзү кол салып алды. Канжалап жатат, тезирээк келиңиз дегенден кайра үйгө кирбей жөнөбөдүм мен. Мен тартып эле коем. Эмнеге? Максат андайга барбагының, 4 баланың аябайсың сен. 4 бала алардын немеси эмне болот? Жашоосу эмне болот? 4 баласы бар. Эмне болуп атат, эмне коюп атат? Максат сен кимге капа болуп атасың? Президенткеби? Ген прокуроргобу? Ташиевкеби? Мен 6 айдан бери жалдырай берип уже мен жалдырагым келбей калды эмичи. Чечип берип коелу. Буларга деген күнүнө миллион адам келсе, жүрөгүм ай, эмне болду? Ким? Кана? Ооба да, чакыр бияка. Жүрөгүм түшүп калды эле. Эмне, ит келдиби? Эмне келди? Кыйкыр өкүп бакыргыла. Бияка чакыргыла. Не, кандай обработка кылыш керек ону тиги сен кескен жерди? Кандайча кереги жок. Не, өтүп кетип калдыбы скорый эки жака? Милиция да келди. Же скорый келди. Какта жүрөт? Телефон çalган адамга телефон чалып эле келе калышпайбы? Максат, буларга өчөшпө, мисал үчүн дегенчи. Сен президент болсоң делечи, Максат, сен сага келген адамдардычы киргизбеген ортодо адамдар бар, билесиңби? Президентке келген жокмун, негизи мен күнүгө эле ушул жакта ушуларды жүрөк кылып айттым го. Максат, ушулардын эле айланасында. Ана келди скорый. Скорый келди, тетиңне келди скорый. Жок, Максат, мен сага айтайын деп атканымда, президентке киргизбеген ортодо какпаш адамдар бар. Мен негизи тегерегинде жүргөндөрчү. Президентке деле келген жокмун да азыр. Мен жалпы айтам да, сен айтып атпайсың, мен буларга жарым жылдан бери эме кайрылып атам деп атпайсыңбы? Булар деген ошо неме да? Ортосунда деген президентке жетпеген адам, жеткирбеген адамдар бар. Кагазды мусорный челекке ырыткан адамдар бар. Кайра Аламүдүн роодусуна жөнөткөн адамдар бар. Мына келди, токтотуп койсоңор мияктан. Кете береби издеп. Мына келди. Тез жардам келди. Азыр келип сени бирси обработка кылсын, Айт биякта деп. Баралыбы? Басып бара аласың да. Қан көп кетип калган жокпу? Баса алат просто кескенге, тиги өзүн өзү кескенге жетишпей калыптыр да колундагысын алып коюп. Колундагысын алып койдум. Ошол жерден эле тазалап Больницага барыш керекпи? Мен ичине кирип турсам болобу? Болбойбу. Эмне экенин айтат элеңиз да. Ичине кирип турайынчы байке? Жок, мен сүйлөбөй мишисе болгом, жөн эле тартып эле турам. Түз эфирге чыгып аттым элем да суранычы. Больнойду көрсүн а, врач. Ишарат берип койсо.
Мен жолто болбойт элем да. Жолто кылбайт элем да. Кеттиңизби байке? Кака сен да кошо барбайсыңбы? Иә. Кошо бар, каяка барат? Же жолго токтойн дедиби? Ыңгайлуу токтойн дедиби? О Кудай сакта. Кетти сен кошо бар. Бар сен кошо бар. Булар кетип калды, болду, отургузбайт. Мен да кошо барам дейсиң, каяка барган? Тиги дос Максаттын телефону барбы сенде? Бар колунда барбы телефон? Бар болчу. Телефон эмне болду билбейм. Да жакшы өзү баса алат экен, анан ошол тиги эме баягы кесилген жерин эме кылат го, спирт менен инфекция жугуп калбаш үчүн обработать этип коет го, ошондой кылсын. Анан тиги эме мага сөз чалып кой, макулбу? Макул. Макул. Айтып койгун, макулбу? Айтам. Досторумдар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, буга чейин Максат Абдылдаев ошол Ала Медин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү бул деген доказательство вещдок болот, сен деген бекитпегиниң. И тиги жанагы лесбиян үчүн кескен жерин кармабагының. Макулбу? Азыр. Ханым. Моуну кармабагын, макулбу? Кармабай, эме ушул боюнча бир нерсеге салып койсоң жакшы болот эле. Кийин далил болот да бул. Макулбу? Чаласың, мен күтөм. Алла акбалын айтып кой мага. Максат Абдылдаев мага буга чейин түз эфирден мындан бир аз мурун эле чалды эле. Мен сөзүмө турам деди, анан кийин жок. Сен деген тиги эме Ала Медин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери айткан турбайбы? Өлүп калсаң бир кагаз менен ишти бүтүрүп коебуз деген турбайбы? Ошого өчөшүп, мен өлүп калсам бир кагаз менен бүтүрүп койгула, анда мен жарым жылдан бери жүрөм. Элдин баарына кайрылып атам, Ташиевке, президентке, тиги эме башкы прокуратурага, министрге, ички иштер министрине кайрылып атам, бирок деген неме кылган жок, эч кандай көңүл бурулган жок. Де анан өзүн кескилеп салыптыр да. Мен кеткен жаңы эле түз эфирди бүтүрдүм. Максатка калуу тилегимди айттым. Сиздерден сурандым, бөлүшүп коюңуздар дедим. Жетекчиликке жетсин дедим. Акчадан каралап тиги наркотик саткансың деп жок жерден неме кылып камап, анан кийин деген больницага жатып чыгып, баш коргоо чарасы көрүлүп, кайра үй камагына чыгып, иши кылса баягы мыйзамды бузуп тебелегендер ошол Дамир Батыралиев деди. Ала Медин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Илгиз деген тергөөчү бар экен. Ушул Ала Медин районунун ички иштер бөлүмү менен Сокулук район ички иштер бөлүмүнүн начальниктери силер өзүңөрдүн кызматкерлериңер менен иштешпей эмне кылып атасыңар? Мен түшүнбөйм. Эмне булар өз билимдик кылат? Эмнеге мыйзамды тебелейт? Эмне үчүн деген элдин укугун тебелешет? Эмнеге ошого жол бересиңер? Силерди жетекчи кылып ким койду эле? Силерди иштейт деп койбоду эле. Эмне үчүн деген мындай нерселерге жол бересиңер силер? Достор, ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Максат Абдылдаев өзүн өзү кескилеп тез жардам чакырдык, тез жардам унасы келди, алып кетти, тарталы десем тарттырбай койду. Басып жүрөт, кан деген өтө деле көп акпаптыр. Анан батыраак айып кетсин деп ден соолук тилейли. Анан досу мага телефон чалат. Досу телефон чалгандан кийин дагы мен сиздерге кабар берем бул окуянын аягы эмне болуп бүткөнү боюнча. Түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Министрге Ала Медин райондук ички иштер бөлүмүнүн начальнигине жетсин ушул түз эфир. Жок жерден адамды деген каралап, жалган жалаа менен камап атып, дагы камайм деп аткан эмеде ушундай бир өзүн өзүнө кол салууга барды да ушул балачы. Түз эфирде мен менен аягына чейин болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Бөлүшүп коюңуздар. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар, оорубаңыздар. Мындай акылга сыйбас нерселерге барбайлы. Кудайым сактасын. 4 бала жетим калбаш керек. Буюрса Кудайым, калса баардыгы жакшы болот.